Второе становится Майназарова Арушке, Кыргызстан, город Нарын. Эже-сиңдилер менталдык арифметика боюнча мелдештен медалсыз кайтышкан эмес. Алар 9 жылдан бери ийримге катышып келет. Бул аралык ичинде 6 жолу Орто Азия, 1 жолу дүйнө чемпионатынан алтын, күмүш, коло медалдарына ээ болушкан. Ар бир катышууну ийгилик коштоп келет. Башында адалчын барып баштан, ошого кызыгып баштан барып өзү эсеп чыгарып, үйдөн эсеп чыгарып баштаанда мен дагы кызыгып баргым келип кызыгып бардым. Аябай сүйүнүп өткөнсүң, жакшы сезимде болуп өткөнсүң. Эки бир туугандын кыздары 2017 жылдан бери ийримге катышат. Алгачкы чоң масштабтуу ийгиликтер 2024 жылы Ташкентте болуп өткөн Орто Азия мелдешинен кийин башталган. Анда үчөө тең коло медал менен кайтышкан. Кыздар менен машыкканда мисалы биз деген туура эле машыгып, баарын туура кылып жооп беребиз. Жооптун да туура кылып, биз анан ырдап да чыгарабыз, чтобы мындай артта деген сүйлөгөндө, адамдар сүйлөгөндө биз ага деген көңүл бурбай эсеп чыгарышыбыз керек да, анткени тияка барганда өлө чыр болуп аябай сүрдөйбүз. Учурда эже-сиңдилер Нарында Үсөн Асанов атындагы лицей жатак мектебинде 7-8, 9 класста окуйт. Күнүнө менталдык арифметикага 2 сааттан ашык убакыт бөлүп машыгат. Алардын айтымында бул алардын жашоосунун бир бөлүгүнө айланган. Бир катар чет өлкөдө болуп кыялына жакындатты. Келечекте да бул багытка жакын кесипти тандоону пландашууда. Андан кемдебиз 220-ны ага кошобуз 499-ду. Жооп канча болду? Бирге кошобуз 499-ду. Канча болду? 500. Туура. Кыздардын бул ийгиликке жетүүсүнө ата-энесинин да салымы чоң. Чет өлкөдө болуп өткөн мелдештерге чоң суммадагы каражат жумшаларына карабай өздөрү алып барып келүүдө. Бир эле Туркияга алып барып мелдешке катышууга 400 000 сомдой сарпталган. Бардык жакка эле өзүбүздүн каржылообуз менен ошол мектептен неме баргыла деп деген неме менен эле барабыз. Баягы неме келет да, мамлекеттерден жолдомо келет да. Ошолор менен эле барабыз. Анан болгону Түркияга барарда ошо Нарындын акимчилигинен анан бизден дагы неме алып кетесиңер деп да, уруксат алып кетесиңер деп. Анан ошондо үчөөнө 5000 сомдон берди. Учурда алар Б баскычында эң жогорку абсолют деңгээлине жетүүгө дагы 2 баскыч калды. Чогуу даярданып, чогуу машыгып, ийгиликти багындыруу алардын негизги тилеги. Бермете Шункулова, Чыңгыз Садыков, ЛТР, Бишкек.